Assalamu alaikum. Мекендеш медиа YouTube каналының көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүнкү видеобуз мына ушул сатыкка коюлган ушул жакшынакай жаңы үйдүн тууралуу болмокчу. Андыктан биздин каналды аягы чейин көрүңүздөр. Адресини дароо айта кетели. Исхак Болоткан айыл өкмөтү, эски Хальмион айыл өкмөтү. Жаңы айылы жаңы айыл 1 көчөсү. Мына ушул үй сатыкка коюлду туугандар. 7 комнаталуу жалпысынан айылдын ортосу. Бул жерде футбольный поле бар экен, то есть центр экен, мындайча айтканда. Анан бул жагы, бул көчө дальше Хальмион айылындагы ошол центрге түшүп кетет экен, айыл өкмөткө. То есть айылдын ичи центр жер экен. Бул жагы дальше айыл экен. Туугандар, мына ушул үй келишим баада, баасын айта кетсек, келишим баада деди. Кызыл китеби бар, документтер жагынан таза, юридикалык таза. Андыктан камсынабай, кызыгып алам дегендер байланышсаңыздар болот. Экран астыга номер калтырып кетем. Мына ушул жерде киргенде эле бул жакта 2 комната үй бар экен. Комната. Азыр мен бул жакты көрсөтүп кетем. Эшиктен киребиз. Мына перилалар менен пластик эшиктер. Киргенде эле бул жакта 2 комната, оң жакта кичинекей комнатасы бар экен. Үй ремонт болгон, туугандар. Бар жогу ремонт болгон, эч кандай вложениянын кереги жок. Келиш керек, жашаш керек. Бул жагы детский кылып койсоңуздар болот, спальня кылып койсоңуздар дагы болот экен. Бул жагы деле ошондой эле ремонт болгон, жаңы ремонт, обой. Көрүп атасыздар өзүңүздөр дагы. Анан мына 2 мебель калат деди. Бул көрпө төшөктөрү өзү менен кошо кетет экен. Дальше 2 комнатаны көрдүк. Эми бул жака чыкканда эле бул жакта 3 комната бар экен. 4 комната коридор менен. Анан бул жакта дагы 1 комната кухнясы, санузелі менен экен. Азыр ал жакты дагы көрсөтөбүз. Бул жакты көрсөтүп чыктык. Эми келгенде эле кийинки комнаталарга оң жактан лестницадан чыгып кирип кетесиздер. Бул жактарда эле полный пластик айнек болгон. Жана айткандай эле эч кандай вложениянын кереги жок. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына бул жери веранда экен. Отуруп чай ичип, бул жака телевизор коюп, телевизор көрүп отурсаңыздар болот экен семьяңыздар менен. Эшиктер дагы жаңы коюлган. Мына бул жагы 1 комната отдельный экен. Мына бул жагда ремонттор жаңы бар жогу. Эч кандай вложение кылыш кереги жок. Анан эле чыкканда бул жагыда 2 комната экен. 2 комната. Бул тышкысы. Туугандар. Анан бул телевизорда белекке калтырып кетебиз деди, кимге насип кылган болсо. Анан бул жабандар дагы кетет экен. Бул ичкинки комнатасы. Бул дагы деле ошо спальня кыласыздарбы, гостиный кыласыздарбы, өзүңүздөр каалагандай кылып алсаңыздар болот, туугандар. Мына ушундай шартта. Азыр эми буюрса кийинки комнаталарын көрсөтөбүз. Бул жакта эмеси менен 4 комната экен да. Кире бериши менен. Бул жака чыкканда эле оң жакта санузел менен кухнясы бар экен. Бул жак ошо зимний кухняга расчет кылыныптыр. Столду коюп, бул жакта деле чай ичип, бул жака гарнитурларды коюп дегендей. Анан бул жакта эшик бар экен. Азырынча кыштаса да болот экен. Бул жерде печка бар экен. Эшик коюп, жана бул мен айткандай арты жагында бизнес жери бар экен. Ал жака сөрү коюп өзүңүздөр летний эме кылып алсаңыздар да болот. Бул тышкысы. Санузелдин тышкысы. Раковина дагы калат экен. Аристон дагы калтырабыз дейт. Анан бул жерде эшик коюп коюш керек экен, болду. Так негизинен иштеп атат экен. Эшик коюп коюш керек экен. Анан свет өчүп калыптыр туугандар. Мен азыр эмесин көрсөтөйүн дедим да, ысык суу, муздак суу бар жогу иштейт экен, мына көрүп атасыздар. Бүт шарт түзүлгөн. Бул жака ванна да коюп алсаңыздар болот экен. Күзгү кыскасы пространство бар экен. Дагы кошумча бирдемелерди коюп өзүңүздөр вешалка дегендей шарттар түзүлүптүр. Азыр эми эшик алдында ушул жерден дагы бир көрсөтүп коеюн. Бул жагы мына жана көрсөткөндөй наркы комнаталар эшик алды. Бул жагы эшигин алды.
арка кылып алсаңыздар болот. Эшигин алды стяжка болгон, бак тарагы жетилген. Доходдо мындайча айтканда гиластары бар экен, өрүктөр бар экен, курмалар бар экен, шабдалы, бийи, биздин тил менен айтканда нак бар экен, алмурут. Кыскасы бак тарактар дагы жетиштүү эмеде. Малина дагы бар экен кошумча. Малина дагы кирешели, өзүңүздөр билесиздер. Азыр бул жагында 7ге 14 чоң сарайы бар экен. Ал жерде бука бакса болот дейт. Азыр сиздер менен чогуу көрөбүз. Эшиктен чыкканда эле бул жака сарайга жол. Бул жак соседтердин дубалы. Суу без проблем дейт. Анан бул жагы азыр мен айткандай эле мына бул жагда бак тарактары, мына курмалары бышып атат азыр. Анан малина бул жерде 3, 4, 5, 6, 7. 3, 6, 9, 10 агат малинасы да бар экен. Мына өрүктөр. Кошумча бул жагы дагы помидор эксеңиздер болот экен. Тушта туалет. Бул жагы уличный. Анан бул жагы ошо жана мен айткандай сарай, агыл, биз тили менен айтканда. Бука бакканга толук шарттар түзүлүптүр. Мына сиздер менен көрөбүз. Охо, мына малга кызыккандар, кыргыздар билесиздер, малга өтө кызыгабыз, малга жакын болобуз. Мына мал бука кылам дегендер мына ушул жерде жалпысынан 8 бука байласа болот экен ар бир стойкага. Мына бул жерде 3, 4, 5, 6, бул жакта дагы 4 стойка бар экен. То есть 9 эмеге чейин байласа болот экен букага. Андан сырткары бул жагда дагы кочкор бакканга, эчки бакканга место дагы жетиштүү экен. Ал жагы да бар экен, бул жагы да бар экен. Свет өчкөндүккө байланыштуу мен жарык болбой атат. Сиздерге кандай көрүнүп атат? Мына ушундай туугандар. Бука бакканга толук шарттар түзүлүптүр. Андан сырткары жана мен айткан азыр да көрсөтөм. Под бизнеске дагы жолду боюнан ошол үйдүн аркасынан жер бар экен. Ал жерге магазин салып иштесеңиздер болот экен. То есть эки мүмкүнчүлүк бар экен үйдө бизнес кылганга. Кызыгыңыздар, экрандын астында номер калтырам, ошол номерге байланышып, баасын келишиңиздер. Азыр бул жакты көрсөтөбүз. Мына эшигин алды. Бул жактан дагы бир катар көрсөтүп коеюн. Бул жагы огород. Жалпысынан 12 сотик туугандар. Жердин аянты. Азыр эми эшигин алдын сиздерге дагы бир катар көрсөтүп кетейин. Туугандар, мына эшигин алдыдан дагы бир катар көрсөтүп коеюн жакшы көрүнбөгөндөргө. Мына фронтон болгон, үй травертин. Травертин билесиздер, жаан чачындан муну жууса дагы болот. Эч кандай эме кылыштын кереги жок, коркуштун кереги жок. Анан бул жагыда эшигин алдыга навес кылсаңыздар болот, өзүңүздөргө жаккан курулуш кылсаңыздар болот. Эшигин алды стяжка болгон. Азыр мен сиздерге алдынан жана аркасынан да көрсөтүшкө аракет кылайын. Бул жакта үйүн келгенде эле үйдүн арка жагында мындай под бизнеске ылайык жер бар экен. Где-то 14 метрдин тегерегинде дубалдан бул дубалга чейин 14 метр тегерегинде место бар. Нарагы жол, магазин кылсаңыздар болот. Дагы эмне кандай эме кыласыздар, под бизнеске ыңгайлуу шарт бар экен. Бул жагыдан үйдөн чыгып сөрү кылып алсаңыздар болот. Жана мен айткандай кухнядан чыгып туруп эле сөрү кылып алсаңыздар, кыскасы өзүңүздөргө жаккан шартты түзүп алсаңыздар болот экен. Туугандар, жана мен нарагынан тарттым, азыр бул жагынан да тартып коеюн. Мына жолдун бою туугандар, мына бул жагы футбольный поле бар экен, бул айылдын так ортосу экен да. Ошо жаңы айыл эмесинин, айылынын. Анан бул жагы ошо магазин кылып, өзүңүздөр каалагандай шарт түзүп койсоңуздар болот. Мен сөзүм куру болбош үчүн мындай сиздерге дагы кичине көрсөтүп кетейин. Бул жагда детский площадка, буюрса бул жерге дагы сонун келечекте заманбап эмелер түшөт деп ниет кылып коелу. Анан мектепке где-то 7-8 мүнөт тегерегинде дейт. 10 мүнөттүн тегерегинде жетет экен. Жакын эле экен мектеп дагы. Андыктан жашаганга толук шарт мүмкүнчүлүк бар. Бул жакта бардык кошуналар жашайт. Эч кандай баягындай чеке жер эмес. Экран астындагы номер менен байланышып, туугандар, өзүңүздөр баасыны келишип аласыздар. Баасын келишим түрдө деп айтылды. Үйдүн дагы мына ушундай сыртында бир катар көрсөтүп коеюн туугандар. Сиздер менен Мекендеш медиа YouTube каналы болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Андыктан биздин каналды дайыма көрүп туруңуздар. Биздин YouTube канал аркылуу
өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдү, автоунааңыздарды, бизнесиңиздерди жардамаласаңыздар болот. Кийинки видеодо көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.